Аллах берген рызкынын акысын да берели. Жекет менен садакада береке бар себеби муктаж болгон адамдардын кемчилигин толуктап, жардам берип, биргелешип көйгөйүнү чечели. Соода кылсак алдабайлы, таразадан башкадан, шайтан дагы өз ишини алдамайдан баштаган. Үй бүлөңө балдарыңа арам оокат бергенден андан көрө өлгөн жакшы, дагым татпай ачкадан. Билесиңби арам оокат канга сиңип кетерин, бир күн келип өз башыңды байкатпастан кезерин. Ансыз деле тагдырыңа канча рызкы жазылган. Аллах аны көрүп турат, арам адал экенин. Баарынан да эң жаманы жетимдин акын жебегин, жепкөнсөң да өзүң эч нерсе эмес дебегин. Арабызда жашап жүрөт жан кейткен адамдар ун сураган кайырчыга берет экен кебегин. Кээ бир кедей жебегенди көп байлардын эти жейт, алсыздардын башын сылап күнөөлөрүн кичирейт. Бир жетимдин жашы агып башы жерге ийилсе, билесиңби асмандагы Аллахтын аршы титирейт. Кантсе дагы жараткандын ыраазылыгын табалы, муктаждарга жардам берип Кудайга да жагалы. Баарыбызды күтүп турган муздак болгон кабырга барсак дагы тоодой болгон сооп менен баралы. Балким бир күн дүйнөнүн түбүнө да жетебиз, болушунча көз болуп элге жарк журк этебиз. Бирок ойлон, эй бир тууган бара турган мүрзөгө, эгер болсо жакшы амал сооп алып кетебиз. Сооп иштер кылбасакчы кабырга кантип барабыз? Пайгамбардын шафаатынан не деп сурап алабыз? Бир сүннөткө амал кылбай өтүп кетсек дүйнөдөн кыяматка чейин көрдү кантип чыдап жатабыз? Болушунча оңго баскын, сол жагыңа караба. Адамдарды бай кедей деп эки бөлүп санаба. Душманыңа барсаң дагы күлүп барып күлүп кайт. Анткени бул динибизде жылмоюу да садака. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар, урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү күнү биз ушундай жакшы иштердин үстүндөбүз. Бардыгыбызга ушундай жакшы иштерди Алла Таала насип кылган болсун, жамандыктардан алыс болойлу. Элибиз журтубуз тынч болсун, ооруларыбызга Алла Таала шифа берген болсун. Эми ар бир нерсе бул себептүү дүйнө экен. Пайгамбар Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: бул дүйнөнүн жаралышынан максат дагы бир инсандын себеби менен жаралган. Бул ким десе пайгамбарыбыздын урматына жаралган экен. Биздин азыр жашап жаткан жашообуз дагы пайгамбардын урматы менен. Себеп дегенде Алла Таала айтат: лаулак лайсатил афлак. Эгер сен болбогондо моногу жашоо жаралбайт эле деп Алла Таала өзү айткан экен да. Ошол пайгамбар Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бизге бүгүнкү күнү нени үйрөтүп кетти? Эң биринчиден динди үйрөтүп кетти. Бул дин эки дүйнө бактылуулук. Биз келечекте бактылуулук боло турган бул дин жашоо. Дагы ошол пайгамбарыбыз нени үйрөтүп кетти бизге? Бири-бирибизге болгон бир ынтымактуулукту, берешендүүлүктү, боорукерликти пайгамбарыбыз бизге үйрөтүп, атайын ушул менин сүннөтүм деп буйрукту берип жол салып кеткен. Ошол бүгүнкү күнгү боорукерлик бизге аябай муктаж болуп, аябай кыйналып аткан бир тууган мекендештерибиз оору жактан, башка тараптардан кайрылуу көп болгондуктан ошолордун бирөөсү мына биздин бир тууганыбыз Сапарали, бир тууганыбыз боор оорусу менен азыркы учурда ооруп аткан чагы бизди чакырып ушундай сиздер дагы бир элге кайрылып койсоңуздар деген. Бирок биз эң негизгиси Аллага мактоолор болсун. Биздин эң бир сүйүнгөнүбүз пайгамбар Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бүткүл дүйнөгө амин деп аталып кеткен. Амин деген сөз ишеничтүү. Пайгамбарыбыздын душманы дагы болсо, душман болуп туруп пайгамбарыбызга ишенген экен да. Несиге ишенген? Калп айтпаганыга, кыянат кылбаганыга. Биз дагы ошол пайгамбарыбызга тактыктуу үммөт болсок экен деген максатта Азамат көз ушу фондду ачып ошондой аракеттин үстүндөбүз. Эми азыр бул ишеним силер келип койсоңор, элдин ишениминде турасыңар деген ишенич менен бизди чакырып атат, бизди бул сүйүндүрөт. Биз ушундай сүйүнүч менен ушул акыркы өмүрүбүздүн акырына чейин ушундай элдин ишениминде болуп, Аллахтын ыраазычылыгына пайгамбар ыраазы болуп, боло турган амалдарды кылып кетсек, биз негизги максатыбыз ошол. Бүгүн ушул Сапарали бир тууганыбыз жабыркап ооруп атат экен. Ошого сиздерге кайрылуу кылып, бардык элибиз, журтубуз биримдик менен жардам берип келип атабыз. Сиздер колдоп келип атасыздар. Ошол сиздердин колдоо менен жакшылык иштер болуп келип атат. Канча бир туугандарыбыз мына жакшы болуп, Индияга барып операция кылып, боор алмаштырып, бөйрөк алмаштырып жакшы болуп келип атышат. Ошолордун бардыгы биздин кыргыз элинин биримдиги менен болуп аткан, Кудайга шүгүр ушундай иштер болуп атат. Ушул
азыркы кайрылуубуз дагы мына Сапарали бир тууганыбызды бир себеп менен ушул жакшы болушуна себепчи болуп калсак деген максатта сиздерге кайрылуу жасап атабыз. Көп түкүрсө көл болот дегендей, бир сомдон салсак дагы бул бир тууганыбыз буюрса жакшы болуп кетерине бир себепчи болуп калсак. Бул 24 000 долларына кичине эле калыптыр да бул жагы. Бир аз аракет кылып койсок буюрса болуп калат экен. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда кайрымдуу болуп, коомдук кайрымдуулук фонд деп элди ынтымактуулукка, бирдүүлүккө, боорукерликке чакырык кылып, бири-бирибизге аяр мамиле жасап, биргелеген болжалганда татыктуу жашаштыкка, ушундай бир икром муслим деп мына пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам көп хадистери бизге чоң үлгү, сабак болуп келген. Мына ошондой икром муслим бул бирибизге болгон сый урматыбыз, бир тууганчылдыгыбыз, биримдигибиз бекем болсун деген гана чакырыктар. Бул чакырык деле аргасыздын болуп аткан, аргасыздан кайрылып аткан кайрылуубуз. Эгерде өзүбүздү ашып ташкан болсо, бул нерсе биз үчүн кызык болгон жок. Ушул нерсени чагылдырарда деле жүрөк зырылдайт. Эмнеге? Анткени себеби ар бир мусулман өзүнө салыштырмалуу караш керек деген. Бири-бириңерге күзгүсүңөр деген. Ушул күзгүнү бир карансаңыз өзүңүздүн ким экениңизди көрүп турасыз. Бирок мына күзгү турат жаныбызда. Бир тууганыбызды карасак, бир тууганыбыз кыйналып турат. Демек бул бир туугандын кыйналып тургандыгында биз да кыйналып, ошонун жон терибиз менен сезе билип, колубузга бир кичинекей тикене кирип кетсе канчалык жүрөктү зырылдатат. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул кайрылып аткан кайрылууну ушул Сапарали мынакей байкебиз турат. Байкебиздин мына ушул ата-энеси, бир туугандары, бала чакасынын, үй бүлөсүнүн кашында аман эсен болуштугун кааласак, каалап эле отуруп албастан келиңиздер, кол сунайлы, колубуздан келишинче салым кошойлу. Ошондой бир өзүбүздө эле бир адам баласында кандай жашоо шарттары бар. Кыйналып турганда бирөө келип жылуу сөз сүйлөп койсо канчалык адамдын жүрөгүн сүйүнтөт. Бүгүн жүрөгүн эмес, бир үй бүлөнүн жүрөгүн сүйүнтө тургандагыдай жагдай болуп турат. Ошон үчүн Аллах Таала да Куранда айткан, кимдин ата-энеси ыраазы болсо мен андан ыраазымын деген. Ошон үчүн келиңиздер, ушундай бирибизге болгон, ата-энеге болгон сый урматыбыз, бир туугандарга болгон сый урматыбыз менен Аллахтын ыраазылыгын табып, мындай жакшы жашашлыкты жараткан насип кылсын деп тилек үмүт кылайлы. Анан мынакей азыр 24 000 доллар чогулуп калыптыр Сапарали байкеге. Кудай буйруса мына чогуу чара баарыбыз чогуу чыгып, эми бул өз өлкөбүздө ошол аппараттар болгондо мынчалык чыгымдар бизде болбойт эле. Өзүбүздө ошондой ошака барып, самолетко билет коротуп, гостиницага акча төлөп, жатаканага, ошол клиникага төлөп, ушул чыгымдардын жок дегенде жарымысы эле кетмек экен Кыргызстанда болгондо. Эми ушул убакыттан пайдаланып дагы жогорку жактагы аталарыбызга, агаларыбызга да айтар элек, келиңиздер, мындай ушул ар бир адамдын өзүнүн колунан келген нерсени эле кылып койсок, маселе чечилип калат экен. Сиздердин мындай чоң кишинин колунан чоң иш келет экен. Эми биз карапайым элдин катарындагы эле жөнөкөй бир карайлап турган бирибиз болгон карапайым элдин гана ынтымагы менен ушундай иштер болуп атат. Балким силер кийлигишип койсоңор мындан да чоң иш бүтөт. Ошол аппараттар ушул жака орнотулуп калса, 15 000 доллар менен чечилет экен бул маселе. Ошол 15 000 доллар, мына азыр 30 000 доллар кетсе, 30 000 долларга эки адамдын маселеси чечилип калып, канчалаган бир туугандарыбыз зыркырап, ушундай көздөрүнөн жаш тамып турганда чоң бата тилек алат элеңиздер. Ошон үчүн мына Сапарали байке дагы, мына байке, мына көбү чогулуп азык алыптыр. Эми Кудай буйруса, Аллах насип кылып, ушул чогуу сапарда бирге барып, ошол башка бир туугандарыбыздай эле ошол Кудай насип кылып берген дартына шифа берип, байке, элден ошол 5-10 сомдон болсо деле чогултуп берип, ушул салым кылайлы, баягы көп түкүрсө көл болот. Жалгыз аттан чаң чыкпайт дейт. Ушул баарыбыз жабыла, көтөргөн жүк жеңил болот деп аталарыбыз көптөгөн сөзүндө айтып койгон даанышмандыгы менен. Ошон үчүн ошону эле кылып койсок биз пайда табат экенбиз. Анан ушул азыр мынакей буйруса баарыбыз ушу колубуздан келгендер тыйындап, колубуздан келгендер намазда отуруп дуа кылып коелу. Жакшы тилек кылып коюңуздар. Ошол видеолорду таратып жардам берип койгула, жок дегенде элге маалымат катары эми телеканалдан көп чыга албасак дагы бирибиз болгон жардамыбыз болот. Элге көбүрөөк тарайт. Ушул видеонун алдында тиркелген ушул Сапарали байкенин өздүк реквизиттери ачылган. Ошого салсаңыздар, ушул дареке келип жетет түзмө түз. Анан ушул Кудай буйруса, Аллах Таала берген дартына шифа берип, ушул Кудай буйруса көптүн катарында байке биздин катарыбызда ушул жаркырап, Кудай буйруса үй бүлөнүн кашында ушул жакшы отурушукту жараткан насип кылсын Кудай буйруса. Анан
келиңиздер колубуздан келишинче салам кошойлу. Урматтуу кыргыз калкым, мына инибиз Сапарали оор сирроз менен ооруп калды. Мына тууган урук эли журттун жардамы менен азыр 24 000 доллар топтолуп калды. Мына ошол менен бирге мына кайрымдуулук фондуна биз да кайрылып, ушулардан жардам күтүп атабыз. Булардын жардамы менен инибизди Индияга ушул операцияга даярдап алып жөнөп аткан кезибиз. Бир аз жетпей калганында ушул көп түкүрсөкөл болот дегендей бир аздан жардам берип койсоңуздар, кайрымдуулук кылып алдын ала ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Инибиздин жашы болгону 32-де, бир уул, бир кыздын атасы. Өзү Лейлек районунун Агарык айылынын тургуну. Сиздерден жардамыңызды күтөбүз. Жана рахмат айтабыз. Урматтуу мекендештер, менин каалым биринчиден Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар бир хадиске токтолуп кетким келет. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан: бир хурманы садака кылып болсо да өзүңөр тозоп аткан жана кырсык балелерден сактагыла деген да. Сизге кайрыларыбыз ушул досубузга кайдыгер карабай, бир сомдон болсо да жардамыңызды берип келишке тилектешти. Баарыңыздар Алла ыраазы болсун. Эли журт, тууган урук, мына сиздердин жардамыңыздар менен азыркы учурда толук эсеп 24 000 долларга чапчып калды. Калган каражатты да топтоп сиздерден үмүт кылып жатабыз. Мүмкүн болушунча тез аранын ичинде Индия мамлекетине барып, албетте ийгиликтүү операция жасатып, ушул эле келечекте мамлекетке жана кыргыз элине, негизи эле бардык эл журтка кызмат кылууга ар дайым үмүтүм чоң. Сиздерден жардам сурайм. Жардамыңыздарга Алла ыраазы болсун. Тилек үмүттөрүбүздү орундатып жараткан Кудай булса, ушул ниеттерибизди кабыл кылсын. Ушулар бир ушул Сапарали байкенин дегелеп канчалаган бир туугандарыбыз кыйналып, аргасыздан эч ким өзүнө өзү мындай күндү тилеп албайт, сурап албайт. Бул аргасыздан келип аткан бир кырсык бала болуп атат. Ушул нерсени баягы колдон жеңилин жерден алуунун маселеси ушул жерде келип атат. Ушул жерде колдонуш керек болуп атат. Ошон үчүн колубуздан келишинче ушул үй бүлөнүн мынакей чырактай кичинекей биздин мекендештерибиздин сүйүктүү атасы отурат. Ошол кичинекей наристелердин үмүтүн орундатыш үчүн, ушу бир туугандарыбыздын бир оюн орундатыш үчүн үйүндө бир жарык өчпөсүн десеңиздер, ушул Кудайдын ыраазылыгын таап калайын, акыретиме кам көрүп калайын дегендер, келиңиздер. Бир сооптуу сапарда бирге сапарлашып болойлу. Боорукер адамдар дүнүйөсү ашып ташып жатканынан келип жардам берип колун сунуп жаткан жок. Булар Алланын мээримин адамдарга жеткирип жаткан асыл инсандар. Сынбасты уста өлбөстү Кудай жаратпаптыр. Табыт атты сыздатып токуп коет бир күнү, жаназаңды молдолору окуп коет бир күнү деп улуу апыз барып айткандай, келгиле байбатчалар. Бири-бирине кол сунуп, акыркы тыйынын берип, жардамдашкан караламан элди карап, таң калып, таңыркап отуруп, байкабай табыт атты минип калганча, сооп иштерди жасап, акыреттин камын көрөлү.